Assalamualaikum. Туғандар, Чаткалға жетейін деп қалдық. Мына Чапчыма перевалында кетіп отырмыз. Чапчымада. Мына ушул перевалдан кыштын күнү өтүш өтө кыйын. Мына азыр быйыл кыш жеңил болуп, бар жогу эрип, жеңил машина менен келип кете турган болуп калыптыр. Бул дагы канча күндө болот. Бирок эми жол бар экен да. Кетип атабыз. Мына ушул Чапчыма ашуусунда бар атабыз. Даратлык Шаябай сон экен. Бул жерге ошо жайдын күнү балону чоң машина айдап кетиш керек экен. Биздин депутаттар минип жүргөн Lexus'lardan, Toyota'lardan. Jönököy мындай машина менен бир жолу келип кетсең, экинчи келин келбей калат экен. Жолдору яма на яма экен да. Япондор айткандай, Токанава, Тояма, Токанава дегендей. Ошондой экен. Чапчымада кетип атабыз, мына караңыздар. Укмуш жаратылыш. Биягыда полный жаратылыш. Бизден көп кыргызстандыктар Чаткалдын жолу кандай экен, постоянно эле ошол жаңылыктардан чыгып аткан Канышкыя жолу деп айтыла берет го. Алабуга Канышкыя жолу жабылды. Кар калың түшкөнүнө байланыштуу Чапчыма өтмөгүндө перевалда жол жабып деп эле ошентип берет го. Сүрүп атат деген ошол жол ушул экен. Туугандар. Мына ушул жолдордун бардыгын асфальт кыла турган мезгил келиптир. Бул жерден туугандар канчалаган миллиарддаган долларга алтындар чыгып кетип атат. Мына ушул жолду 125 миллион доллар кетирип, мына ушул алтын казган компаниялар жасап коюш керек эле. Бул малга чейин 1 километрине 1000 доллар, миллион доллардан кетирип туруп, мына ушул жолдордун бардыгын оңдоп бериш керек эле. Бирок тилекке каршы булар эчтеме казбаган кишидей болуп, эч нерсе көрбөгөн кишидей болуп, мына ушул местный калктын муктаждыктарын аткарып бербей атат. Көрүңүздөр, мына ушул жерлердин бардыгын асфальтташ керек. Таш көмүрдөн баштап ошол Канышкыяга чейин бар жокту жолду оңдоп, бардык жолду асфальтташ керек эле. Но тилекке каршы мындай болбой жатты туугандар. Жаатан бери келе атабыз. Алабукадан чыккандан бери бир аз асфальт экен. Калган жолдору полный грунтовка экен. Грунтовка болгондо дагы жолдор өтө ичке экен. Эки машина араң болот. Эки жеңил машина. Эки грузовой машина келсе, батпай калгыдай да. Ошол Канышкыя Алабуга Канышкыя жолуна кетип атабыз. Азыр ушул перевалда крутой поворотторунда чыгып кетип атабыз. Перевалга көтөрүп эле кетип атабыз. Бирок бийиктиги канча экенин билбей атабыз. Берге бир знак да коюлуп аптыр. Мына Алабукадан чыкканда бир жерде знак бар экен. Канышкыя 125 километр деген.
kaldı 125 kilometrede. Adam başka bir yerge bir nese yazmaptır. Bunu neden olacakta kar erip kar cevap erigenine baylanıştı olan sular karlar erip düşkönde bundan şu yerde taşlar kolay degen çoğun taşlar kolay degen bunday bir o taşlarda bunday toza turgan bir bufer kılış gerek eken atbese çölde çelekte taşlar kulap жерге düşüp kaldı. Yani bu toktap algandары, toktapay arı gözlep daha kulagandары kança. Kuday özü saklasın. Жолдорду оңдош керек экен. Оңдош керек экен, жана оңдош керек экен. Перевалдын ахвалын караңыздар. Жака деген обязательно кандай объем чоң жол тантабастар менен келиш керек экен. Өзүбүз араң чыгып кеттибиз. Жайылып кетпей турган шарттарды жаратыш керек экен. Каныс кыя жолу ушул экен. Бугандар чапчыма Перевалы. Görüңүздөр. Карап кейиндагы Абдулла Ташиевич бер ушулдактарга Багдаватка келгенде тартып көрсөткөн видео экен да деп. Мына видео архивдер калат да Кудай кааласа. Балдарыбыз көрөт, балдарыбыздын балдары көрөт. Ошолор айтат, бир проект кылып ала турган болсо, ошондо ушул видеолорду иштетишет. Доказательства. Вот, ушундай жол болгон экен. Ушундай поворот болгон экен деп балдар пайдаланат. Ошон үчүн тартып эле деп тартып атабыз. Алхамдулилла, шүгүр ушул Лейлек районунан бери Багдават кылып келе атабыз. Лейлек районунан бери чыгып, ушул Кыргызстандын бардык райондорунда дават семинарларын өткөзүп атабыз. Бак деген бул бак, дават деген бул чакыруу, бакка чакыруу. Баягы теңирчи бир хулигандар бар экен. Адамдарга баягындай не то информация жеткирген. Ошолор айтып атат экен да, бул бакты дагы дават деп бирдеме деп чыгарып алып, ушуну бак өстүрүү семинарлары деп эле атабайсыңбы деп ошентип жазып атышат. Facebook'a ар жака. Aynen biz özümüz biliriz, neni kандай ataştı, sizlerden surabайбыз. Özüңөрдүн işiңерди кыла бергиле, özüңөрдүн немеңерди дальше. Sizlerge biz тийишпей атабыз, sizler дагы бизге тийишпегиле. Биздин жасай турган ишибиз ушул Кыргызстанда кыргыз эли баг отургузса, бизге боло берет. Kuda kalmasa İslam dinini azat
ошолордун жүрөгүнө хидаятты берип койуп атат. Онда жаныбызда эле жүргөн, күнүгө биздин ибадатыбызды көрүп, биз менен кошо чай ичип жүргөн адамдарга Алла Таала исламды буйруп айтат. Олорго ондой шанс берилген эмес. Мына ошолор жаныбызда жүрүп намаз окуп айтат. Жаныбызда жүрүп ошолор эмне Аллага ибадат кылып айтышат да. Туугандары мына Чапчыма 2841 экен. Чапчыма 200. Мына жерге жазып коюптур. Департамент сохранения биооднообразия и охраняемых природных территорий дейт. Охота KG дейт. Бул жерде да бир Охота KG деген алып коюптур. Охота KG бул жерде арендага алып, гектарына 5 сом 18 тиынден төлөп, мына ушул жердеги чычканынан баштап аркарына чейин мы охраняем деген да бул эми. Как они охраняют? Мына Чапчыманын бул жагы бели снег, аппак кар. Машалла, машалла. Аллага шүгүр. Мына ушул бул жагы бордюр коюш керек. Бордюр коюп, безопасный кылып, ушул жолдорду оңдош керек. Бuyakta дагы биздин бир туугандарыбыз жашайт. Буларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошолор эртеге кыйналбаш керек жол менен. Мына туугандар Багдават Чаткал районуна келди. Эртеге ушул Канышкыяда Дом культурада чогуласыздарбы? Кайсы бир жерде чогулсаңыздар, мына ошол жерде биз даярбыз кызматка. Бардыңыздарды Багдаватка чакырабыз туугандарым. Лелек районунда болду Багдават. Баткенде болду, Кадамжайда болду, Кызылкыяда болду, Ноокат, Аравал, Кара Суу, Өзгөн, Каракулжа, Чоңалай, Алай, Сузак, Базар Коргон, Нокен, Алабука, Аксы, мына эми Чаткалга келди. Чаткалдан кийин Кудайым буйруп насип этсе Шамалды сайга барабыз. Шамалды сайда өткөзөбүз. Шамалды сайдан кийин Токтогулда болот 7 мартта. Анан 8 мартта Манас районунда, Талас облусунун Манас районунда өткөтөбүз. Манастан кийин анан келип Бакаята Карабуурага, анан кийин Талас районунда өткөрөбүз. Талас районунун акимчилигинде болот. Андан кийин Кудай буйруса ал жерден чыгып, анан Карабалтага келебиз. Карабалта менен Панфилов районунда бир күндө болот. Бир күндө өткөрөбүз. Эртеси күнү Московский район менен Сокулукту бир өткөрөбүз. Анан кийинки күнү Аламүдүн менен Чүй Токмокту бир күндө өткөрөбүз. Андан кийин Ысык Ата менен Кемин бир күндө болот. Анан Одан кийин Тоңго чыгып барабыз, Ысык көлгө. Ысык көлдө Тоң, Жетөгүз, Аксай, анан Түп президенттин жеринде өткөрөбүз, Түптө, Багдаватты. Анан кийин о жерден Ысык көлгө чыгабыз. Ысык көлдөн анан балыкчыны өткөрүп алып туруп, анан кийин Нарынга өткөтөбүз. Кочкор, анан Актала, Атбашы, Нарын, естественно, анан Жумгал, анан кийин Тогуз-Торого барабыз. 31 мартта Тогуз-Тороодо болобуз. Тогуз-Торо районунун казарманда болот. Бардыңыздарды чакырабыз туугандар. Келиңиздер. Бак отургузуу идеяны бирге алып кетели, биргелешели. Мына биздин билгенибизди силер билсеңиздер, багбан болуп каласыздар. Биз ошого жүрөбүз көчөдө. Мына мен үй бетин көрбөй, канча күндөн бери мына көчөдөмүн. Мына мага бир мамлекет тарабынан бир мамлекеттин бир адамы келип
Abdullah, kança payda alып kelip otasın seni. Buna senin davatın menen eski buna Özbekistan'dan 10 milyon köçöt çıkçılar. Buna oşonu el alбай kaldı. Buna 50 somdan satılganda sen ne? 500 milyon som ekonom kılıp berdin Kırgızistan'a debeyt da. Bir şey hem yok. O Abdullah kim bu? Ne bu? Olarga bayağı kodullar, cebir artistler, bir oşoğun neler, oşolarga karaydı ekan da bular. Anlatıp çınıgı elim cerim degen adam de oşol kayra karapayım eldele karabaydı ekan. Karapayım eldele karabaydı ekan. Karapayım elge dele bari öyle ekan da bu. Bu bir cüret'te bir dep oşantıp koydu ekan. Meyli vakt saati gelir. Bardığı gerek bolan. Oşonda men de gerek bolan. Oşondan keyin özüңөр kelesiңер. Abdullah, biz seni bilgen emasken. Уже men ölgön bolam. Уже meni menin beynem menen söylöşөsүң. Уже boldu, ketти Abdullah, öldü. Anan keyin meni maktayсыңар. Abdullah bir azamat çıkkan eken. Bul uşu 30 ministr kılıp alganды kılgan eken. Bul degen ушундай премьер министрлер кылбаган ишти кылган экен. Бул ушундай Кыргызстанды деген түрө кыдырып мына ушул эле жакынкы эле 3 жылда 3 айланыптыр Кыргызстанды. Ар бир районго барыптыр. Ар бир багбандын суроосуна жооп бериптир. Ушундай азамат экен деп мен өтүп кеткенден кийин анан кийин сезесиңер бул иштерди. Ага чейин бул билинбейт. Мен ушул кандай кедей болгон болсом ошо кедей бойдон өлөмүн. Ушул азыр кадырым жок да азыр мен. Бул кадыры жок дейт да. Кадыры жок адам дейт. Мындай бизге окшогон ошондой элим жерим деп ушул күйгөн патриотторду эч ким карабайт экен. Майли. Бирок зато ушул Өзбекстандан тыным жок. Акасыз Кудай берген адамсыз. Акасыз шунака ишлер кылат. Мына Монголиядан тынбай айтча. Мындай сен ушундайсың. Мына Казакстандан чыгат. Турциядан чыгат адамдар. Абдулла, сен жуда улуг ишти кылып атасың. Ошондой экен да. Бул дагы бир Алланын берген мага бир сыноосу экен да. Элиң тоготпосун, эч ким укпасын. Sen aytып деп кала бер. Бар жок поезд кеткенден кийин анан кийин түшүнүп калсын деген бир. Бул дагы кыргызга берилген бир наказание экен да. Ошол билгенди укпа, өзүң кылба деген. Бул дагы бата экен да, бул дагы бир каргыш экен. Бирок ошентип каргап койгон экен да бизди. Мына эмесе кана эме. Каяктагы бир кичинекей бир эмени айтып бир шөлдүрөгөн бир ушул азыткага окшогон эмпошниктер чыгып атат. Ошону айнанайын президентке чейин алып келишип баягыны деген карап атчы. Бул жакта болсо бир Алпарстандай бир кыргызымды жолун оңдоп кетейин, элим жерим, элиме жериме деген ушундай бир арыстаныңар турса, каяктагы бир кандек күчүк менен жетелешип кетип атканыңар бул силер үчүн бул наказание. Наказание. Мен өтүп кетемин, анан билесиңер, Абдулланын паркын ошондо түшүнөсүңөр. Кана бир инсан, кана бир мендей болуп, ушул элиме, жериме менчелик болот büyüгөн, менчелик болот. Мен деген патриотум кой дагы ошонун кылган ишин таразага кой дагы, анан менин кылган ишиме таразага коюла. Мактаныш эмес, ачык айтып атам, жасап коюп айтып атам. Мына туугандар, колдо бар алтындын баркы жок кылбагыңыздар да. Мен силерден ашынан тилеп аткан жокмун. Менен айылдары ошо менин чогулуштарыма эле келгиле. Чогулуштарыма келгиле келип, мен айткан ушул сортторду жазып барып, анан ошол сортторду отургузуп, ошонун мөмөсүн бирге нешип алып чыгып, мынабы
dünya жүзүнө сунуштап ошону сатып, ошону экономиканы эле көтөргүлө. Өзүңөрдүн экономикаңарды көтөргүлө, үй-бүлөңөрдүн экономикасын көтөргүлө. Мага силерден эч нерсе кереги жок. Мен ырзыгымы Алла берет. Мага силерден эч нерсе, мен силерден мага мынаны кылып бер, аны кылып бер деп айтпайм мен. Алла берет мага. Өзүмө керектүүсүн. Мен силерге айтып атам, элим бир көңүл бөлүп чык. Мына жаз келди. Мына ушул жаздан пайдаланып, сонун багбанчылык кылыш керек. Ар бир кыргыздын өзүнүн бакчасы болуш керек. Мен ошону какшап айтып атам. Ар бир кыргыз бир 100дөн дарак отургузуп алса, мына бирден отургузсак 7 миллион болот экен. 10дон отургузсак 70 миллион болот экен. 100дөн отургузсак 700 миллион дарак болот экен, туугандарым. 3 жыл эле отургузуп кое турган болсок, дарагыбыздын саны 2 миллиарддан ашып кетет экен. Айнанайындарым, ар бирибизде 100дөн отургуза турган мүмкүнчүлүк дагы бар. Каерге отургуза турган жайыбыз бар. Ошону сугара турган суубуз дагы бар. Кечин эле аракет кылып коюш керек. Мен ошону айтып атам. Мына ушуну айтып атам мен. Айнанайындарым, ушуга аракет кылгыла. Качан ошол адам айтып анан өтүп кеткенден кийин анандай эле, мынандай эле, тигиндей эле, мен тааныйт элем, мен жанында жүрдүм эле. Анан эң биринчи мен жакындарым кылгыла, мен бир туугандарым, менин бөлөлөрүм, менин абаларым, менин тагаларым моңгол болуп. Моңголдор силерде сагыла. Ата журтум жору болуп, кызыл суунун бардыгын бакка толтургула. Мына менин кайын журтум кара тейит болот. Кайындарым силер мына Мурзарыпты, Алайды, мына ошол кадам жай Баткенге чейин бардык жерди бакка толтургула. Мына Абдулланын айткан сөзүн жасагыла. Мына ошондо бактап отуруп алып, анан кийин мен эстейсиңер, Байранган Абдулла ушундай кылып айтты эле, мынтты эле. Мына ошол келди. Мына ошол бактар болду. Мына ошол бактарда отурабыз азыр. Ошол бактардын мөмөсүн жеп атабыз дейсиңер. Күн өтө берет, күн өтө берет. Бүгүн отургузуп койсоң ол сеники. Бүгүндөн калтырба. Бүгүндөн калтырбай баг отургуз. Эч убактыңды текке кетирбе. Бул көр тирлик өтө берет. Мен атам айтат да. Тартып жесең тай ашат дейт. Коюу жесең кой ашат дейт да. Жегенде ангел көрүптүр дейт атам. Айнанайында аз жегиле, ден соолугуңар жакшы болот. Көп кыймылдагыла, ден соолугуңар жакшы болот. Туугандарым, мына аз жеп, көп кыймылдайлы дагы Кыргызстанды оңдоп кетели. Ушул кетиште кете берсек, бир талың жок, бир идишиң жок, сууңну куюп алайын десең, булардын бардыгы барып туруп, эртеге биздин балдарыбызга калат. Балдарыбыз анан мунун бардыгын кантип эптейт. Азыр мына атам акылдуу эле. Өтө акылдуу адам. Атамын атасы өтө акылдуу адам болгон. Мына азыр жылдан жылга акыл пастап кетип атат. Биздин балдарыбызга ушундай биздин акылыбыз калабы да жокпу. Ошон үчүн булардын бардыгын азыркы поколение биз даярдап бардыгын коюп беришибиз керек. Себеби дегенде биз Союзда дагы болдук. Мына 30 жыл капитализмин да көрдүк. Биз деген такшалып ушундай болуп калган адамдарбыз. Человек индиго деген бар го. Человек индиго деп. Биз ошондойбуз. Биз ушул бардык маселелерди чечүү жолдорун балдарыбызга даярдап кетишибиз керек. Мына ошол анан кийин бизге пайда алып келет. Биз калган мына азыркы жеп анан жегенибизди эч ким көрбөйт.
Бак таштап кетсек, бұл ата мурас болды. Бұл деген кылымдарга калат. Ошер бак болуп, ошердин жердин күрдүүлүгү көбөйүп, асылдуулугу ашып, ошол жерден тынбай мөмө чыгып, ошонун мөмөсүн эл жеп, ошол эсте калат да. Биз эмне болду азыр мисалы үчүн канчалаган мурдагы паракорлор өлүп кетти. Азыр ошо паракорлорду не адамдар атын эстеген сайын кыялында каргайт. Эстеген сайын атын эстедиби, мисалы үчүн аты мисалы үчүн Батыр Али болсо, мисалы үчүн Батыр Али деп айтса, ошону эстеп ичинен каргайт адам. Аты мисалы үчүн Аскар Али болсо, Аскар десе, Аскарды ичинен каргайт. Каргап туруп анан кийин баягы кишиби деп жакшы сөзүн айтып коет, бирок ичинен каргайт. Ичинен каргайт. Алла субханала таала ошону сезип турат, билип турат, биздин оюбузду окуп турат Алла таала. Ошонун бардыгы жазыла берет, ошого жазылып, каргыш болуп туруп. Ол барып оңбойт баары бир. Ошон үчүн айнанайын ошол уурдаган уурлар, кыргыздын акысын бекитип алган уурлар силер азыр эсиңерге келгиле. Эсиңерге келип, кайра Кыргызстанды калыбына келтириш үчүн азыр бизге акча керек. Ошол акчаларды бергиле кайтып. Мага телефон чалгыла. Абдулла, кел, сүйлөшөлү. Барам. Любой жериңе, Америка десең, Америкага да барам. Любой жериңе барып сүйлөшүп отуруп, мына акчаны бер. Биз мына ушул жок болуп кетип аткан Кыргызстанды оңдоп кетели. Каражат жок болбойт. Мына көрдүңбү? Мына жолдо кетип атабыз. Ушуга Алабукадан ошо немеден берки, мисалы үчүн 400 километр жол болсо, ошого 400 миллион доллар керек. 400 миллион долларды мына бир эле мына тецтен, мисалы үчүн уурдап кетти деп атат. Бир тецтен. Мына ушул жака заңгыраган жол болуп калат ошол. Тура. Мына Аскар Шадиевдин мүлкүн эсептегенде 2 миллиард доллардан ашып кеткен. 2 миллиард доллар 2000 километр жол. 2000 километр жол деген бул элестет көргүлө. Оштон Бишкекке чейин 600 километр. Бишкектен Баткенге чейин, Лейлекке чейин, мисалы үчүн 500 километр. Ошончо жолду 2000 километр жол. Бул салып кое турган акчаны уурдап кеткен. Бул мына Илимянов мисалы үчүн отурат. Таможняда доля алган. Мына казактар айтып атат. Мына ушул разница ошол Атамбаевдин кезинен баштап ошол таможняда ошол уурдалган акчанын санын айтып атышат ошолор. 50 миллиард доллар разница чыгып атат экен. 50 миллиард долларды мына Кыргызстандагы ошол таможняда иштегендер, таможниктер, анан ошол малда доля алгандар, ошол президент болуп турган адамдар, ошол Илимяновдар, ушунун бардыгын бөлүп алган ошол 50 миллиардты. Элестетип көргүлө канча разница болуп атат. Мына эми өзүңөр ойлоп көргүлө. Бизден олигархтардын, бизден баягы ууру чиновниктердин колунда канчалаган миллиарддаган акчалар ошолордун колунда турат. Кыргызстандын өнүгүү жолу ачык эле турат, просто телефон тартпаган ошол Баткенни бир ошо Зардали деген жерине, же болбосо мына Канекут деген үңкүр бар, ошол жерге түрмөнү куруп туруп эле
жаққа кіргізіп беріш керек. Давай. Вперед. Нарағынан шыға алсаң шық. Оға чейін ойланып, өзі шығып, ақшаны өз орнына қойып қояды. Несін аяйды ошолар? Несін аяйды? Мисал үшін, Қырғызстандың жырғалшылығы үшін ошол азыркы общий счетто мурда Акаевдин кезинде бир 500 кишиле, азыр ошолор көбөйүп, азыр 5000дей киши болуп калды, 5000 киши баягы $1 миллион ары урдаган, миллиардтан ашырган урлар бар да, 5000ден ашык. Ошол урлардын бардыгын наказать этиш керек, наказать надо. Полностью ошо 5000 кишини алып барып, кол чаап, сындырып, полный, до талого, до трусиков надо наказать надо, полностью. Андай адамдар азыркы ушул действующий властьта дагы ошончо ууру отурат. Ошолар бардыгын акчаларын алып туруп Кыргызстанды ондой коюш керек. Ондой кылбасак оңол албайбыз. Өзүңөр элестеткүлө, паракорчулук бар жерде кандай өсүш болот? Паракорчулук, зынакорлук, сүткорлук, ошо 3 Кыргызстанды өнүктүрбөй турган, банкрот кыла турган составляющийдин 3 тең бизде бар. Мына ошон үчүн бизден береке кеткен, биз ошон үчүн оңол албайбыз. Ошол себептен мына биздин кендердин бардыгын уурлардын колуна карматып койгон. Ушул Чаткалдын дагы кенин, Алабукан да кенин, Кумдөрдү дагы, Жерүйдү дагы, бардык ошол Алайдагы кен казылып аткан жерлердин бардыгын олорго ким право берди биздин кенибизди казган? Ким олор, олорду деген поганый метлой бир күндө кууп чыкса болот, жоголгундан аракы деп. Бар бере турган сотуңа бер, эч нерсе кыла албайт. Эчтеме жасай албайт, кууп чыгыш керек. Кереги жок мындай кен каздырыштын бизге. Химикатты бизге таштайт экен да алтын алып кетет экен олор. Анан кийин ошол прибыли миллиард болсо бизге деген 1 миллион берип койду экен. Миллиард каякта? Миллион каякта? Ушу байран калдым да. Жер үйдө канча? 4 миллион, 15 канча миллионго саттык. Ал жерде болсо 2 миллиард доллардын алтыны бар экен. 2 миллиард доллар. А сатканы болсо бир арзыбаган бир копейкага 10 миллион долларга ошондого сатып беришти. Бул дагы эмне? Мынабы Өмүрбек Бабановдун ортого түшүп, баягы чеченди алып келип жасаган иши ушул да. Талас элинин бардыгын уулап. Азыр ошол жердеги канча 100.000 жылдан бери жаткан мөңгүнү алып атышат. Мөңгү деген бул деген алтындан миллион эсе кымбат. Кандай түшүнбөйт биздин элибиз ошону. Бар нарака деп эле жасатпай коюш керек. Элдин калоосу гана болот. Кандай түшүнбөйт биздин элибиз. Жок, биздин элибизге булар разделяй и властвуй дегенде алып келген да. Бөлүп алып башкар дегенде. Келет дагы ошол жерде анан кийин пулду жакшы көргөн, пул десе апасын дагы бербирген адамдар менен мамиле кылат дагы. Анан ошолорду аябай тойгозуп, семиртирип, социалдык жактан олорду көтөрүп, тигилер берки колунда жоктор сүйлөй албай турган даражага алып келет дагы алар семиртирип туруп. Аябай багып, аларга деген бардык мүмкүнчүлүктөрдү берип, акчаны берип, аларды өлгүдөй семиртирип багат дагы. Любой менен чыкканда аңтара сүзө турган состоянияга алып келет дагы. Анан кийин карапайым баягы көк суу ичкен элге салат аны. Баягынан кийин өзүнүн өлүдөн батыр чыкса, элин чабат болуп, баягынан кийин ошол местныйлардын бардыгын башын көтөргөндөрдү булар да хитрый да баягы. Ошол жердин тың чыкмалары, ошол жерден анан муштуму жоон
анча-мынча изолятор көрүп калгандар топтойт. Анан кичинекей 2-3 жолу баягындай тренировкага барып койгондорду топтойт. Анан ошол жерде бир криминальный организация кылат дагы. Анан кийин ошолор эмне байкуш ушул элди коркутуп, бүркүтүп, мына ушунун баягы местный саткындардын күчү менен ушул бардык кендер казылып атат да. Местный эл мисалы үчүн көтөрүлүп чыгып эле ошол ортого түшкөн, анан ошол акча берип аким болуп алып, анан кийин элди башкармыш болуп ошол алтын кенден пайда көрүп таза эле мен байып кетип атам деген бир гангер баштайт. Ошол үй бүлөсү менен көчүрүш керек ошол жерде. Эл чыгып эле давай көчөсүн, же болбосо ушул жерде эмне бир эки азамат чыгыш керек дагы, эмне ошол проблеманы чечиш керек да, эркекче нарака кылып салыш керек. Ушундай кылып чечпесе мына ушул кендин маселеси чечилбейт. Жылдан жылга ошол саткындардын саны көбөйүп барайтат. Мисалы үчүн мурда эл 100% эл колдоп, 90% эл колдоп, 10% эле саткын болсо, азыр жылдан жылга ошолордун балдарын кеңейишке алып, бул кылып, бардыгын оозун булгап, уже олордун не составын 50%га жеткирип койду. Мен жалган сүйлөсөм, жазгыла ошол комментарийдин түбүнө, Абдулла, сен жалган айтып атасың. Жалганы болсо айткыла. Жалганы жок, бар жогу акыйкатты сүйлөп атам мен. Мына коттум ошондой саткындардын айынан бизде кендер иштеп атат. Эгерде бардык эл жапатырмак болсо, Катыраң элине мен тан бердим. Катыраң эли мына ошол Сапарали деген батыр бар, ошо Лейлектин Катыраң айылында. Ошол жерге алтын казам деп барышты эле, ошолор башын сайып түрмөгө да отуруп чыкты ошол бала. Кайтпады. Бербейм деп ошол каздырбайбыз бул жерден кет. Биздин ата бабаларыбыздан калган мурас бул. Тоолорубузду каздырбайбыз деп каздырбай эле коюшту. Мына Алла Таала ошолорго деле ырыскы берип атат. Кени жок эле ошолорду эле машина минип, ошолорду эле тамак ичип, ошолорду эле жашап атышат. Кайра наоборот көп пайда көрүп атат. Себеби дегенде жаратылышы таптаза. Мына ошол жерден азыр эмне дүйнө жүзү органика тамак издеп келип, ошол жерден бар жок жакшы нерселерди алып кетип атат дүйнө жүзүнө. Бул жерде эмне? Эртеге мына чаткалда ала буканы итемгендей кылып таштап кетет, бар жокту тытып 18 жашар кызды изнасиловать этип, 100 эркек изнасиловать эткендегидей кылып жаратылышты жыртып таштап кетип калышат, алтынын алып туруп. Анан кийин ол кызды ким алат күйөөгө дегендей болуп. Бар жогу химия болуп жаткылар. Ойлонгон адам жок оны. Ошону ойлоңула, чаткалдыктарым, ала букалдыктарым ойлоңула. Булар менен конкретно сотко берип буларды кууп чыккыла, буларды кереги жок. Ол алтынды силерге эч кандай пайдасы жок. Ол силердин баягы местный ошол жердеги байып атат, неме кылып атат, о ата эч качан унутулбайт булар. Баа саткындар, о шал болгуча булардын ояка өткөнү көтүнө тээп өтөт, бияка өткөнү көтүнө тээп өтөт. Булар азыркы ошол алып бир 10 000 долларга алып минген машинесинен мычкырынып атышат. Бул ашыкча 1 килограмм жеген этинен мычкырынып атышат. Түбү жок. Эртеге ошол химияны ошол деле чыттайт, ошол деле азабын тартат. Онун деле балдары ооруйт химикатка. Ошону ойлонуш керек. Ойлонуп ошолдагы ошолор менен иштешип аткан бардык местный балдар аркага кайтыш керек. Болду, кереги жок. Бизге кенин дагы урдук, башкасын дагы урдук, бизге таза жаратылыш керек. Мына ушул жердин долоносун сатсак дагы, ошол жердин жерин иштетип, карагат эгип, ошодон пайда көрөбүз. Биз кереги жок булар. Химикаттын бардыгын таштап кетти. Болду. Омин, ол жер кайра ордуга келбейт. Эч качан келбейт. Ошол таштап кеткен мына ошол сианиттери канча 1000 жыл ошол жерде зыян берип тура берет. Ошол хвостохранилищеси. Ойлонуш керек. Ойлона турган маселе. Өтө карай турган.
туугандарым, бири-бирибизди сатпайлы, кыргыз биригейли. Саткынчылык менен жашаган адамдарды тарыхта аты жазылып калат. Баары бир чыгат, баары бир. Бул тарых деген тарых. Бул ошол сен азыр Иштанбердиге, анан кийин бияктагы терек сай эле, терек суудагы кенди иштеткени, жардам берип ошонун баардыгын кылып атасың. Ошодон сен балким сен доллар көрүп аткандырсың. А бирок ошо доллар эртеге ол акыретте өзүңө чоң оор жүк болот. Ол саткындык берене менен соттолосуң акыретте сен. Все равно балдарың соттолот. Балдарыңа өмүр бою дак калат бетине. Мына баягы кенди иштеткенде ошол бияктагы келген кытайларга ушинтип кыргыздарды ушинтип чыккынчылык кылган кыргыздарга деп айтылып калат. Сен ойлобогун, ошо мен азыр дагы эле жанымда жүргөн ошо 4 колтугуна кирпичечен салып алган 4 безмозглый спортсмен менен ушу бойдон бейишке кирип кетем деп ойлобогун. Энеңди үч коргондон көрөсүң, отвечаю. Конкретно көрөсүң көргүлүктү. Саткындык берене менен Аллахтын астында жооп бересиң. Мына ушул жаратылышты талкалаганы себепчи болосуң сен. Ошону эсиңен чыгарбагын. Бардыңыздарга айтам, туугандар, кыргызга зыян келтирбегиле. Эч качан нерде кем бар, мынаны казайлы, мынтейли, антейли деп бир иностранецтерди ээрчитип келбегиле. Ээрчитип келгиле иностранецтерди. Акчасын салсын, бакка салсын, заводко салсын. Мына ушул биздин жаратылыштан чыккан бардык чөптөрдү кайнатып, терип, дары кылып, четке алып чыгып ошондой жаратылышка зыян тийбей турган бизнестерди жасагыла. Мынантип алтынды каздырып, көмүрдү каздырып, анан темир каздырып, жез каздырып, монтип силер топтогон акчаңарды эртеге онун жоопкерчилиги өтө оор болот, айтып коеюн. Аябай эле кыйналасыңар. Чыным айтып коеюн. Аябай көп сүйлөдүм. Каттык сүйлөп койсом, карапайым элим кечиргиле. Берки саткындардан мен кечирим сурабайм. Ассаламу алейкум.